Машины ставят на аллею, негде пройти. Некоторые от этого даже пострадали. Задавили одного мальчика. Хорошо, что не насмерть, просто поранили. Жөө адамдар жүрүүчү жерге унаа коюуга болбой турганын чоңдор эмес, жаш балдар да жакшы түшүнөт. Шаардын кичинекей тургуну Ордо каладагы көп кабаттуу үйлөрдүн короосундагы аллеяларга токтотулган унаалар жаш балдардын өмүрүнө коркунуч келтирүүдө деп кооптонгон тасмасы менен бөлүшкөн. Буга далил катары ал тротуарга токтотулган коңшусунун Е0298 Е номериндеги жол тандабасын тартып жөнөткөн. Нам негде пройти, особенно детям. Тартып жаткан көчө Ташкөмүр шаары киребес жериндеги жол көчөбүз. Таш көмүргө барсаң, караңгыга калбаганга аракет кыл. Болбосо көзгө сайса көрүнгүс болгон мындай капкараңгы көчөдө каласың деп бул тасманы шаардын тургуну жөнөткөн. Бул көрүнүш айдоочулар үчүн өтө кооптуу болуп жатканын айткан автор. Аймактарды өнүктүрүү жылында жергиликтүү бийлик көчөнү жарыктандырып берсе жакшы болмок деп өтүнгөн. Ужас, всю школу течет. Зымырап калды деген жолдун чыныгы сырын нөшүрлөп жааган жаан ачыкка чыгарды. Ордо каладагы номер 95 мектептин аймагында жаңы эле салынды деген жолдун ар кайсыл жеринде көлчүктөр толуп, жолдон ашкан суу арыктардын жоктугунан мектепти каптаган. Бул көрүнүшкө чара көрүлбөсө, күз келип жамгыр тынбай жаай турган болсо, мектептин пайдыбалы отуруп калаарын айткан автор жолдун сапатсыз курулушу үчүн Кытай компаниялары жоопко тартылабы деп өкмөткө суроо узаткан. Происходит незаконный захват территории, незаконная продажа участка. Гитлер давай белсенді жеремес. Документ көрсетші, мен сатып алдың. Документ алып келші, көрсет документ. Тасманы жөнөткөн шаар тургуну Маевка айылында жерлер мыйзамсыз сатылып жатат деп коңгуроо кагууда. Автордун айтымында видеодогу адам эч бир документтерди көрсөтпөстөн бул тилкенин аймагын казып, курулушка дайындап баштаган. Өзүн квартальныймын деп тааныштырган автор маселени териштирүү үчүн аймактык тескөөчүнү чакырса келбей койгонун айтып ачууланып, бул маселеге тез арада чара көрүү керек деп мэрияга кайрылган. Эгер сиз дагы кандайдыр бир окуяга күбө болсоңуз, окуяны өзүңүздүн уюлдук телефонуңузга видеого же сүрөткө тартып, дароо элдик репортер рубрикасынын WhatsApp, Telegram же Viber аркылуу 0551 74 81 18 номерине жөнөтүңүз.